Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Көк Бөрүнүн тарыхында кооз салымды добуш берүү менен аныктоону улантабыз. Биринчи чыгарылышта 8 салымды добушка койгонбуз. Анын жыйынтыгында 2000ден ашык комментарий жазылып, финалга чыккан 2 салым аныкталды. Манас Ниязовдун бул салымы 917 добуш алып, биринчи орун менен финалга чыкты. Ошондой эле 230 добуш алган Нуржан Мелисбек уулунун салымы экинчи орун менен финалга жолдомо алды. Калган добуштун жыйынтыктарын айта кетели. Рустам Тыналиев 191, Сейитбек Анарбек уулу 66, Майрамбек Рыспеков 47, Карпбек Ишиев 36, Улан Насекеев 34 жана Байыш Ниязов 13. Экинчи чыгарылышта дагы 8 салымды сиздерге көрсөтөбүз. Сиздер комментарий жазуу менен добуш бериңиздер. Мыкты улакчыны эмес, видеону толук көрүп, көргөн салымдардын эң коозуна добуш бериңиздер. Сураныч. Жыл жыйынтыгында финалга чыккан салымдардын арасынан тарыхтагы эң кооз 10 салымды аныктайбыз. 1. Кыргызстан курама командасынын жана Сарыөзөн клубунун оюнчусу Нурдин Болотбеков Көкжал командасында жылдызы жанган. Дал ушул Көкжалда ойноп жүргөн учурунда Айтамга командасы менен болгон беттешти булеттен укмуштуудай салым салган. Ал аты менен кошо Тайгазандан секирип кеткен. Бул тарыхый көрүнүш. Эгер бул гол сизге жакса, комментарийге 1 деп же Нурдин Болотбеков деп жазыңыз. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. 2. Мыкты улакчы Рустам Тыналиевдин кооз салымдары абдан көп. Алардын бири көчмөндөр оюндарында Кыргызстан Москва беттешинде болгон. Мында ал алыстан улакты Тайгазанга таамай ыргыткан. Эгер бул салым жакса, 2 же Рустам Тыналиев деп комментарий жазыңыз. Көк Бөрү жылдызы Аскат Аскаров карьерасында өтө көп кооз салым салган. Алардын бири достук талас оюнунда орун алган. Бул голго баа бериңиздер жана рахат алыңыздар. Эгер жакса 3 же Аскат Аскаров деп жазыңыз. Манастын бир тууган агасы Кыяс Ниязовдагы тарыхта калган Көк Бөрүчү. Универсал оюнчу Кыяс достук талас беттешинде старттан улакты эңип, чабуулга чыгып, түз эле Тайгазанга келип улакты таамай ыргыткан. Бул гол жакса 4 же Кыяс Ниязов деп билдирүү калтырыңыз. 2019 жылы орун алган Ынтымак Рассвет оюнунда Сейитбек Анарбек уулу кооз салым салган. Ал Тайгазандын жанында бир нече оюнчу турганына карабай, улакты алардан ашыра ыргытып таштаган. Эгер жакса 5 же Сейитбек Анарбек уулу деп комментарий калтырыңыз. 6. Учурда Сарыөзөндө ойногон Элеман Нурболот уулу 2020 жылы Ынтымакта ойноп жүргөндө Магнат деген ат менен керемет салым салган. Эгер бул гол жакса 6 же Элеман Нурболот уулу деп пикир калтырыңыз. Ынтымакта ойногон Майрамбек Рыспеков 2022 жылы жеңиш майрамына арналган мелдештин финалында Сарыөзөндүн Тайгазанына укмуштуудай салым салган. Каркыра менен учуп барган Майрамбек өзүн такыр аягын эмес. Бул салым жакса комментарийге 7 же Майрамбек Рыспеков деп жазыңыз. 8. Өмүрбек Эсен уулунун 2023 жылдагы Ноорус турниринин алкагындагы Сарыөзөн Ынтымак оюнунда укмуштуудай кооз салым салган. Ал старттан улакты алып, түз эле Тайгазанга барып, ишенимдүү түрдө ыргыткан. Эгер бул гол жакса 8 же Өмүрбек Эсен уулу деп жазыңыз.
Экинчи чыгарылышта сиздер 8 салым көрдүңүздөр. Дагы бир жолу белгилеп кетели. Комментарийге улакчынын атын же номерин жазып добуш бериңиздер. Кийинки чыгарылыштын алдында добуштарды эсептеп, финалга өткөн 2 салымды аныктайбыз.